Коронавируска каршы күрөш боюнча республикалык штабтын 23 декабрдагы маалыматына караганда акыркы бир сутка ичинде COVID-19 менен пневмониядан 2 киши каза болду. 230 кишиге вирус жукканы маалым болду. Саламаттык сактоо министрлигинин жаңы эсеби боюнча коронавирус пандемиясы башталгандан март айынан бери илдеттин курмандыктары 1337 кишиге жетти. Пандемия башталгандан бери инфекцияны жугузуп алгандардын жалпы саны 79659 адамга жетти. Ооруканадан айыгып чыккандардын саны 73561 адам. Стационарда 1453 бейтап дарыланууда. 2414 киши үйдө дарыланып жатат. Бүгүн 23 декабрда Жогорку кеңештин төрагасынын орун басары Мирлан Бакиров өз каалоосу менен кызматын расмий тапшырды. Парламенттин жыйынын экинчи вице-спикер Айда Касмалиева алып барып жатат. Бул арада Жогорку кеңештин Ата Мекен фракциясы жыйын өткөрүп, анын алкагында вице-спикер кызматына талапкер көрсөтүү маселеси каралды. Фракция эки талапкерди Сайдулла Нышанов менен Нурбек Сыдыгалиевди ылайыктап, бир талапкерге токтолуу үчүн ичара талкуу жүргүзүп жаткандыгы маалым болду. Белгилей кетсек, Бакиров отставкага кеткенден кийин бул кызматка Өнүгүү прогресс фракциясы Улан Исмаиловду талапкер кылып көрсөткөн болчу. Президенттик шайлоону жана референдумду уюштуруу жана өткөрүү боюнча республикалык штаб эми жарандар президентти шайлоого жана референдумга катталган жер аркылуу гана катыша ала тургандыгын эске салат. Өкмөт үйүндө өткөн маалымат жыйында вице-премьер-министр президенттик шайлоону жана референдумду уюштуруу жана өткөрүү боюнча республикалык штабтын башчысы Максат Мамытканов билдиргендей, форма 2 жок болгондуктан жарандар өздөрү паспортунда катталган дареги менен барып, шайлоо тизмесинде катталып шайлоого катышуусу керек. Бул шайлоону ачык айкын өткөрөбүз деп Жогорку кеңеш саясий чечим кабыл алган. Бул шайлоодо форма 2 деген болбойт. Ошол форма 2 боюнча көп талкуулар чыккан, бирок саясий чечим кабыл алынды. Биздин жарандар шайлоо тизмесине киргенде өздөрүнүн катталган дареги менен тизмеге киргизилди. Ал эми президенттик шайлоо уюштуруу жана өткөрүү боюнча республикалык штабтын башчысы Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайлдабекова президенттик шайлоо жана референдум өткөрүүгө бюллетендер басылып чыкканын билдирди. Добуш берүү бир күндө өткөрүү бул биздин республикада практикабыз, тажрыйбабыз бар. Келе жаткан 2 добуш берүү бир күндө өткөрүүгө биз даярбыз. Техникалык жактан, программалык жактан бардык даярдыктар бар. Кечетен баштап 2 процесске тең бюллетендерди басуу процесси башталды. Бюллетендерди басуу мамлекеттик мекеме учкунда өткөрүлөт. Анткени шайлоо бюллетендери жана референдум бюллетендери бул жана орусча айтканда документы строгой отчетности. Ошондой статустагы документтер үчүн өкмөт ошол мекемелердин тизмесин бекитет мыйзам боюнча. Ошол тизмеде учкун деген мамлекеттик мекеме турат. Эске салсак, президенттик шайлоо жана референдум бир күндө 2021 жылдын 10 январында өтөт. Учурда президенттикке талапкерлер үгүт иштерин кылып, өлкө аймагын кыдырууда. БШК референдум боюнча баарына каршы жана парламенттик республика топторун каттоого алганын маалымдады. Президенттин милдетин аткарып жаткан Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов Сербияда өткөн дүйнө кубогунда байгелүү орундарды ээлеген күрөш боюнча улуттук курама команданын мүчөлөрүн жана машыктыруучуларын кабыл алды. Ал куттуктоо сөзүн айтып жатып, Ата Мекендик спортчулар Японияда өтө турган Олимпиада оюндарында да ийгиликке жетерине үмүтүн артты. Мелдештин жыйынтыгы боюнча 3 алтын, 5 коло медалга ээ болдук. Буну биз сыймыктануу менен айтабыз. Ошону менен бирге жалпы командалык зачетто 2-нчи орунга ээ болдук. Мен айтат элем, ушундай дем менен барып, Кудай буйруса, алдыдагы Жапониядагы Олимпиадада дагы ушундай силер өзүңөрдү татыктуу көрсөтүп, Кыргыз мамлекетинин желегин бийик көтөрүп, биздин гимнибизди ошол Олимпиадада дагы жаңыртасыңар деген тилекти айтмакчымын. Дагы бир жолу жеңишиңер кут болсун. Мен ойлойм, бул чоң жеңиштин башаты болсун. Мындан кийин дагы желегибизди бийик көтөрүп, намысыбызды талашып, биздин сыймылыбыз болуп, мамлекетибиздин даңкын далайга кетирип, коргоп жүрүшүңүздөрдү чын дилимден каалап кетем. Рахмат сиздерге да бир жолу.
Машыктыруучу Нурбек Изабеков машыктыруучулар штабынын атынан кыргызстандыктардын колдоосуна ыраазычылыгын айтты. Талант Мамытов спортчуларга жана машыктыруучуларга мамлекет башчынын резервдик фондунан бөлүнгөн акчалай сыйлыктарды тапшырды. Эркинбаев Азат Сталбекович грек-рим күрөшү боюнча Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу. Аскер курулуш мамлекеттик ишканасынын кызмат адамдарына карата соңку 5 жыл аралыгында 21 жазык иши козголгон. Бул тууралуу 23 декабрда башкы прокуратуранын басма сөз кызматы кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда 2015-2020 жылдар аралыгында Аскер прокуратурасы аскер курулуш боюнча козголгон 21 иштин жыйынтыгы менен мамлекетке келтирилген 20 миллион сомдон ашуун каражатты түзгөн, материалдык зыяндын ордун толтурган. Тергөөнүн жүрүшүндө 13 иш бириктирилип, натыйжада 7 жазык иши соттун кароосуна жөнөтүлгөн, бирок кыскартылган. Аскер прокуратурасы белгилегендей, бүгүнкү күндө бул ишканага карата териштирилип жаткан жазык иштери жок. Кошумчалай кетсек, аскер курулуш мамлекеттен каржылануучу ишкана. Ал армияга керектелүүчү курулуш иштерин жүргүзөт жана аскер кызматкерлерине турак жай салуу менен алектенет. Бишкекте ири суммадагы акча талап кылган шектүүлөр кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Министрликтин басма сөз кызматы маалымдагандай, декабрь айында Азиат жана Европа түспөлүндөгү 25-30 жаштагы эки белгисиз адам BMW 535 үргүсүндөгү унаа менен 1991 жылы туулган жаранга жолугууга барышкан. Бул шектүүлөр өздөрүн Алтынбек жана Роман деп тааныштырган. Алтынбек жабырлануучуга моралдык жана психикалык басым көрсөтүп, физикалык күч колдонуп, 380 000 сом талап кылган. Ал коркутуулар телефон аркылуу да уланган деп айтылат маалыматта. Андан көп узабай 100 000 сом алып жаткан учурда Түп районунун 1992 жылы туулган тургуну, Казакстан Республикасынын 1991 жылы туулган жараны шектүү катары колго түштү. Кармалгандардын бири грек-рим күрөшү боюнча балбан Роман Царев. Шектүүлөр камакка алынып, тергөө уланууда. Бишкек жылуулук электр борборун көмүр менен камсыз кылуу штаттык режимде жүрүүдө. Бул тууралуу бүгүн 23 декабрда маалымат жыйында Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын директору Канат Ашырбаев билдирди. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы жана шериктешке кирген дагы 19 ишкана бар, жалпысы 20 ишкана Бишкек жылуулук электр борборуна 700 000 тонна көмүр коюшубуз керек. Анын бүгүнкү күндө 431 000 тоннасы коюлду. Бул дагы өзүнүн графиги менен жүрүп атат. Калган 269 000 тоннаны биз март айынын аягына чейин коюшубуз керек. Биздин көмүрлөр ушу Бишкек жылуулук электр борборуна келгенде айтылып кеткен эле лабораториядан текшерүүдөн өтүп турат. Ошондой эле Ашырбаев көмүрдүн сапаты боюнча мониторингдин жыйынтыгында 3 компания жепке мындан ары көмүр ташыбай турганын кошумчалады.